ОГПнин колледжи жан дүйнөсү таза, келечекке ишенимдүү караган жаштардын билим ордосу. Кыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди даярдоонун түптүү устаканасы болгон Ош гуманитардык педагогикалык институтунун колледжинин тарыхы 1925 жылдан башталат. 1996 жылы октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 470 чечими менен Ош жогорку колледж болуп аталган. 2002 жылы майда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 316 чечими менен Ош гуманитардык педагогикалык институту статусун алды. Педагогикалык багытта адистиктердин ачылышына байланыштуу 2004 жылы 30 августта номер 110 ректордун буйругу менен педагогикалык колледж деп аталды. Колледжде жалпысынан 6 кафедра иш алып барат. Алар башталгыч класстын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы, мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасы, диний тарбия жана табигый илимдер кафедрасы, информатика жана математика кафедрасы, дүйнөлүк тилдер кафедрасы, экономика жана социалдык иштер кафедрасы. Анын ичинен бир Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 23 билим берүүнүн мыктысы, 5 илимдин кандидаты, 56 окутуучу жана 3 аспирант жана 25 магистр эмгектенет. Азыркы мезгилде окуу жайда төмөнкү 6 адистик боюнча адистик даярдалууда. Башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү, диний тарбия, финансы тармактар боюнча, компьютердик системалар жана комплекстер тармактар боюнча, социалдык иш. Окуу процесси электрондук башкарууга өткөрүлүп, студенттардын билимин баалоо сынактары АВН электрондук программасы аркылуу жүргүзүлөт. Окуу процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана студенттардын коопсуздугун көзөмөлдөө максатында окуу имараттардын кааналарына жана студенттик жатаканага видео көзөмөл орнотулган. Колледжде студенттер үчүн заман талабына жооп берген окуу корпусу, 650 орундуу студенттик жатакана, жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылган 4 компьютердик зал, 2 виртуалдык лаборатория, 100 компьютерден турган 2 электрондук китепкана, 40 компьютер менен толукталган дистанттык билим берүү жана тестирлөө борбору, интерактивдүү доскалар менен жабдылган 15 лекциялык зал, 150 орундуу 3 окуу залы, китепкана, 2 спорттук, 1 гимнастикалык, 1 күрөш залы жана студенттик ашкана кызмат көрсөтөт. Соңку жылдарда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, спортчулар үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлдү. Мунун алкагында көптөгөн студенттер шаардык, республикалык жана эл аралык мелдештерде спорттун бир нече түрлөрү боюнча ийгилик жаратуу менен колледжде дүйнөгө таанытып келүүдө. Атап айтсак, Алымов Талас Өзбекстанда өткөн спорттун пинчак сила түрү боюнча Азиянын биринчилигинде алдыңкы орунду багындырып келди. Жыл сайын мамлекеттик тил күнүнө карата шаардык, облустук деңгээлде колледждин мугалимдери жана студенттери тарабынан иш-чаралар уюштурулуп келет. Ар жылы Ош шаарындагы карыялар үйүнө, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын борборуна, номер 12 көмөкчү балдар мектебине студенттер менен биргеликте материалдык жана моралдык жактан жардам көрсөтүп турат. Колледжде жыл сайын жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, студенттер үчүн таштандыдан пайдага деген иш-чара, спеццентр менен жолугушуулар тынымсыз өткөрүлөт. Жаз айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте коопсуздук эрежелери боюнча студенттерге маалымат берилип, жарандык коргоо боюнча көрсөтмөлөр өткөрүлөт. Студенттердин окуудан тышкаркы чыгармачылыгын өркүндөтүү, ар тараптуу калыптандыруу жана улуттук маданиятты жайылтуу максатында Студкейджи газетасы, Мурас телестудиясы, Чолпон бейчилер тобу,
кербез комузчулар тобу, Жаратман чыгармачылык борбору жана студенттик өзүн өзү башкаруу уюму катары жаштар комитети алгылыктуу иштерди жүргүзүүдө. Өз ишин мыкты аткарган жаш окутуучулар жана окуу, илим, спорт, маданият жаатында ийгилик жараткан алдыңкы студенттер Өзбекстандын Самарканд, Ташкент жана Андижан шаарларына саякатка жөнөтүлдү. Мындан тышкары колдоого муктаж болгон жана эң мыкты окуган 10 студентке жеке ишкерлер тарабынан ай сайын 1000 сомдон стипендия берилип келет. Мындай саамалык жыл сайын салтка айланып, студенттерге мотивация берип, чыгармачылык менен окууга болгон кызыгуусун арттырууда. ОГП – кызматташтыктан интеграциялык биримдикке. Учурда колледж төмөнкү бир топ алыскы жана жакынкы окуу жайлар жана эл аралык уюмдар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келүүдө. Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогикалык колледжи, Баткен мамлекеттик университетинин колледжи, Жалал Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык колледжи, Нарын мамлекеттик университетинин колледжи, Талас мамлекеттик университетинин колледжи, Ысык-Көл мамлекеттик университетинин колледжи, Ош мамлекеттик университетинин индустриялык колледжи, Кыргыз-Өзбек университетинин социалдык колледжи, Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи, ЮОЗ оф Ош коомдук бирикмеси, Агахан фонду, ЮНЕСОФ, ЮСАИД, Тынчтык корпусу, Германия эл аралык кызматташтык уюму. Колледж – жалындуу жаштардын билим ордосу. Бүгүнкү биздин аракет эртеңки жаркын келечек.